Үй салганда айрыкча фундаментке көңүл буруш керек да. Антпесең бизде мындай да баары осадка берет. Фундаментти салып койгондон кийин жок дегенде жарым ай караш керек да. Кандай строительный норма керек болсо эгер жакшы эсептеп, жакшы көңүл бурса 1 метр квадратын $350 гектин үйлөрүн салса болот да. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар 650ден жогору болуп кетти да. 650 деген да баа жок аякта азыр. Жок, өзү башында ошондой башталды дагы. Азыр канчадан экенин билбейм. Кээ бирөөлөр айтат 1000 дейт, кээ бирлери 1200. Кайсы тиги 1000ден жогорулап райондон болгон деп. Бул эми коммерческий баага айланып баратат да. Анын инфраструктурасын караш керек болуп атат. Эмне себептен? Себеби мен шаарда көп иштедим. Управление капитального строительства мэрияда иштедим. Ошол салынган үйлөрдү биз заказчик элек. Архитектура менен жакшы иштеп, подрядчиктер анда бир эле Фрунзе-строй болчу. Мен эми башыман тиги эмгек жолуман өткөн нерсени мурунку Советтер Союзундагы биз эми алтын доордо жашадык да. Азыркы болуп аткан салыштырмалуу айтып атам да. Анда бизге уруксат берилет эле, ашып барса 12 этаж. Ашып барса 1-2 эле жерде бар. Советтер Союзунда үйлөрдү курганбыз. А так 7 этаж, 5 этаж, 9 этаж. Андан бийик болбойт. Андан бийик болбойт. Себеби бизде жер түтүрөө маселеси калган. 40 кабаттуу үй салабыз деп жарыя кылды го жакында. Ошол үйлөрдү абдан бат салып атышпайбы? Мен эмнеге буну айтып атам? Эмне үчүн көңүл буруш керек? Деги эле үйлөргө этажный тамдар салынып атпайбы? Анткени ошол Укскар исполкомдо иштеп жүргөнүмдө 700.000 кишиге гана инфраструктура мындай айта алганда бекитилген да. Канализация, суу, отопление, очистные сооружения жана башкалар. Азыр биздин 2 миллионго жетейин деп калды. Именно Бишкек шаарында. Официалдуу, неофициалдуу жашагандар, келген коноктор. Азыр бизде аябай көп. Таң калдым, өткөндө центрде барсам, башка улуттун, башка чет өлкөлүктөр аябай көбөйүп кетиптир. Ошон үчүн ушул жакты карабасаңар, коробка салып коюш, үйдү салып коюш оңой. Эгер ошого сууну жеткиликтүү бере албасак, канализация иштебесе, электр энергия иштебесе, анда бул өтө чоң көйгөй жаратат да.